Бүгін 10 январь күнгі бейшемби біз Баткен районының Қарабақ айылындағы мал базарға келдік. Сіздермен бірге базардағы бағаларды көрөбүз. Салам алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн биз Карабак айылынын мал базарындабыз. Бул жерде эң эле алгач ат сатылган жерге келдик. Мына көрүп турган атыңыздар базар кылган баасы 50-гө чыгыптыр. Бирок ээсинин айтымында анын божомолу 100 миң деп турат. Айтып өтөбүз, аттын жашы 6да. Ээси тарабынан бапестеп багылгандыгы көрүнүп турат. Ал эми мына сиздер көрүп турган кунан жашы 2де. Ээсинин айтымына караганда 27-28 миң сом кылып атыптыр. Кара атка караганда бир аз кичине. Ал эми сиздер көрүп турган бул новаз кара. Тагыраак айтканда ток күрөң түстүү. Жашы 3тө. Базар бул эки новаздын наркыны 145 кылып жатыптыр. Бирок ээсинин айтымында бир аз кымбатыраак. Мына көрүңүздөр, экөө бирдей. Ал эми бул болсо уй торпогу менен, музоосу менен сары ала түстүү. Музоосунун төрөлгөнүнө бир жума болуптур. Бою анча деле бийик эмес. Орто бойлуу уй экен. Ээси бул уйду 45 миңге торпогу менен бербей туруптур. Мына көрсөңүздөр болот. Ал эми бул болсо урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, торпокторду мына 1 жашарга жетип жетпеген, 1 жашардан бир аз чоң болгон торпоктордун баасын сиздерге көрсөтөйүк дедик. Мына чекедеги турган сары, ток сары түстүү торпоктордун баасы 15 миңге алынган экен, ээсинин айтымына караганда. Сырттан караганда баары бирдей эле көрүнөт. Бир аз мына бою кичинелеринин бир аз баасы төмөнүрөөк, 14-13 миңге эле алынган экен. Мына өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот. Баары атайын багуу үчүн даярдалган, сатып алынган малдар. Жалаң эркек малдар. Мына өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот. Сиздер көрүп турган могул эки бирдей торпокту. Бириси саргыч, күрөң түстүү десек да болот. Бирөөсү ак, кара аралаш түстүү. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, соода кылып жаткан мезгили. Алуучунун айтымында 15 миңге бериңиз деп сурап жатат. Бирок малдын ээси бербей турган мезгил азыр. Бир аз жогору баага сатамын деген божомолдору бар экен. Мына көрсөңүздөр болот. Жашы 1 жашка жетпеген, 7-8 айлык торпоктор. Бул болсо мына көрүп турганыңыздардай 1,5 жашарлык кунажындар экен. Но малдын ээсинин айтымына караганда бирөөсүнү мына сол жакта турганын, сиздерге көрүнүп турганын 22ге чыгарыптыр базар баасы. Эми сол жагында турган бир аз күчүүрөөк экен. 20га сурашыптыр. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Орто бойлуу. Бирок экөөнүн айырмасы бар экен, ошондуктан балким 2 миңге арзаныраак кылгандыр. Бирок көрүнүп турат, жакшы малдар экен. Оорубаган, ден соолугу жакшы. Урматтуу көрөрмандар, кезек майда малга жетип келди. Мына көрүп турганыңыздардай. Мына эчкиңиздер канчадан болуп атат? Мына четте турган ак. Четте турган 2 миң. Мына ээсинин айтымына караганда 2 миң дейт. Мына күрөң койчу мына. 9 миң. 9 миң кептир. Бирок бербептир. Божомолунда бар окшойт кичине.
Bas көтөрүлөт деген. O qara echkilerçi 5200 satıldı. 5200'e satılıptır уже мына. Көрсөңүздөр болот. Еттүү. Көрүнүш. Kızıl koylar 10 milyon. Мына кызыл койлор ар бири 10 миңден кетиптир. Мына көрүңүздөр. Бул жерде 4 бирдей кызыл койлор бар экен, 10 миңден сатылыптыр. Yengeniz koylar satılıyor. Мына мүйүздүү кочкоруңузду канча кылып атат? 9 milyon. 9 миң мына. Узун бойлуу кочкор. 9 миң чоңгон. Бизи күрөң кой тосуп калды, бирок бою ошондой бар экен. Бирок кочкор кой эмес. Мына ак койду канча кылды ак койду? 7,5 миң базар кылыптыр. Базар баасы 7,5 миң болуптур. Мына көрсөңүздөр болот. Ак түстүү, орто бойлуу. Өтө семизде эмес, орто кой. 12 milyon satıldı. Çok koylar. Бул койлор болсо 12 миңден сатылыптыр. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Куйруктуу, чоң, эттүү койлор. Мына кой экен. Кой канча болду баасы? Сатылдыбы же? 7300гө сатылыптыр. Мына көрүп турганыңыздардай. 3 yaşar toktu soluk koy. 3 жашар соолук кой экен. Мына бийикте турган серке улак 3 миңге сатылыптыр. Al akserke 4800'e ketti. Мына жашыл мүйүздүү ак серкеси 4800гө сатылыптыр. Жакшы баа болуптур. Мына көрүп турган козулар куйруктуу 4 миң, 4,5 миң, андан жогору бааларга мына бирдей болгон. Buna ulaklar 3'ten önlüğü var, öydesi var satılacak da. Улактардын баасы 3 миң, 3 миңден өйдө жашына мындай этине, боюна карап дагы бааланып атат экен. Негизи 3 миңден башталат экен. Мына көрсөңүздөр болот. Ana serke 5'ten aşağı. Мынау короодо жайгашкан эң чоң серке мынау кара түстүү. Баш. Ошол эң чоң серке 5 миң экен. Buna 3,5'e satıldı. Semiz. Buday emesiye karavat yeti semiz bolsa etleri jakşı bolan. Эти жакшы, мынау серке 3,5 миңге сатылыптыр, кара түстүү. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Ulaklar 2'den 3'e çeyin etiye karap ketedi. Улактар 2-ден 3-кө чейин этине карап кетип атат дейт мына. Эси.